Акталалык балбан кыз Калмира Билимбек кызы Россияда болуп өткөн турнирде алтын медальга ээ болду. Нарын областынын Актала районуна караштуу Баетов айылынан чыккан балбан кыз Билимбек кызы Калмира 7-8 декабрь күндөрү Россиянын Иркутск областында эркин күрөш боюнча өткөн эл аралык турнирде 1-орунду ээлеп, алтын медаль тагынды. Бул турнир ошол Иркутск шаарында өттү. Ошол жерде төрөлүп өскөн Наталья Воробьева спортсменка бар. Ал ошол олимпийская чемпионка, жана ошонун турнири жылда өтөт экен. 6 жылдан бери өтүп келатыптыр. Ошо кыргыздарга бизге ушул гана жылы ошол турнир бар жөнүндө билип, ошо биздин башкы тренерибиз Рыскулов Сөнал агай билип калып, барасыңбы деп ошондон барып калдым. Мен ошо аялдар күрөшү менен, эркин күрөшү менен 6 жашымдан бери машыгып келем. Азыр жашым 16да, 10 жылга жакындап калды. Ушул спортко келишиме менин атам түрткү болгон. Ошо кичинекей кезимден бери өзүм ошо залга кирип, кичинекей кезимден бери залда чоңойгом айтсам болот. Калмира буга чейинки Болгарияда өткөн күрөш боюнча өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпионатынан күмүш байгени утуп келген. Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын маалыматы боюнча, Калмира Билимбек кызы өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпионатынын финалында күрөшүп, күмүш медаль алган экинчи кыргызстандык кыз. Өлкөнүн желегин желбиретип, атын алыска тааныткан Калмира буга чейинки жетишкен ийгиликтери менен бөлүштү. 10 жыл аралыгында 4 жолку Кыргыз Республикасынын чемпионкасымын жана международный турнирлерден алдыңкы орундарды алып келип жатам. Эң башкы менин достижениям деп айтсам болот, бул мирден дүйнө жүзүнөн экинчи орун. Калмиранын бул жетишкен ийгиликтерине атасы Билимбек Капар уулунун салымы чоң. Ал кызынын өздүк машыктыруучусу. Учурда Актала районундагы Тайлак Баатыр атындагы спорт мектебин жетектеп, өлкө намысын коргоочу көптөгөн мыкты спортчуларды өстүрүүгө салым кошуп келүүдө. Атам да ушу жаш кезинен баштап эле күрөшүп жүргөн. Шерал Сыдыков атындагы спорттук окуу жайда окуп бүтүргөн. Жана ушул убакка чейин ошол өзүнүн ден соолугуна байланыштуу спортту таштап үй бүлө курган. Мен биринчи кыз болгонго да байланыштуу ушу мени спортко кызыктырып, спорт менен келатам. Азыркы учурда атам дагы деле күрөшүп келет. Жашы 40тан өттү жана ветерандар арасындагы дүйнө биринчилигинде экинчи орунду алып келди. Менин кумирим деп атамды эсептейм. Себеби ошол акылнасатын айтып, ошо залда дагы атам, үйдө дагы, кайсыл жерде жүрбөсөм дагы өзүнүн акылнасатын айтып келет. Себеби өзү дагы күрөш менен алектенгенге мени көп адамдардан атам жакшы түшүнөт. Аябай көп жерден стимулду, поддержканы атам берет. Калмира Актала районунун Баетов айылындагы Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы орто мектебинин 9-классын бүтүрүп келип, учурда Кыргыз мамлекеттик юридикалык колледжинде билим алат. Жаш спортчубузга келечекте ийгиликтерди каалап, өлкөнүн желегин желбиретип, кыргыздын атагын алыска тааныткан чыгаан кыздардан болсун дейли.